Саламатсыздарбы мекендештер, мен атым Мирбек, мен өзім Россияда юрист болып еңбектенем. Бүгін сіздерге бір суроого жооп катары видео тартып жатам. Ал суроо боюнча биздин мекендештер бул болуп аткан маалдарда Россияга кирүүгө тыюу салынат экен, же болбосо ошондой эле эл аралык футбол турнирлери өтүп жатканда миграционный учет токтойт деген чынбы же туурабы ушул вопростор келип турат. Ошол суроолорго жооп катары айтып кетсек, анткени бүгүн 20 март кече жакында эле Россия Федерациясынын президентинин выбору болуп өттү. Ал выбордун астында кандай текшерүүлөр болуп жаткандыгын мен өзүм көрүп жаттым. Жана ошондой эле Россия Федерациясынын чек арасына кирип жатканда биздин мекендештерде кандай боюнча дагы маалымдуу болуп турдум. Ошолорго жараша бир кичине сөз айтса болот го деген ниетим бар. Анткени азыркы маалда Россия Федерациясына кирип баратканда федералдык закон бар. Россия Федерациясына кирүү чыгуу федералдык законунун 27-берененин 6-пунктуна жараша пограничниктер Россияга кирип баратканда кайсы жака кирип жатасыңар, кимге баратасыңар, же болбосо ошол Россияга киргенден кийин ошол Россияга жүрүүгө мүмкүнчүлүктү берген каражатыңар барбы же жокпу, же болбосо Россияда кайсы жумушчу берип атканга, эгерде Россияга кирип баратканда жумушка кирип баратсаңыздар, ким сиздин жумуш менен камсыздандырган иш берүүчү, же болбосо кимдикине барат деген суроолор берилет. Ошол суроолорду Россияга кирип баратканда камтып алсаңыздар, эгерде Россияга чыкканда мурунку работодательдериңиз болсо, ошол работодательден трудовой договорлордун копияларын алып алсаңыздар, ошол Россияга кирип баратканда силерден кандайдыр бир жардам тиет. Ошондой эле Россияга киргенде эгерде миграционный учетуңар боюнча көп суроо болот. Бул суроолордун бири футбол турнирлери болуп жатканда 4 шаарларда миграциондук учетко кое аламбы же кое албаймбы деген суроолор келип турат. Эгерде силер миграционный учетту жашаган же болбосо иштеген жерде миграционный учетко турсаңыздар, бул мыйзам чегинде. Азыркы маалда мыйзамдарга эч кандай өзгөртүүлөр кирилген жок. Мурункудай эле өзүңөрдүн иштеген жериңерде же болбосо жашаган жериңерге миграционный учетко койсоңуздар болот. Жанагы социалдык тармактарда жүргөн миграционный учет коюлбай турган деген маалымат келип турат. Ал маалыматка жараша бул миграционный учетту ортомчул адамдар коюлгандардын иштери кичине кыскарылып калышы мүмкүн. Анткени ортомчулдардын миграционный учетко койгон регистрациялары жана миграционный учеттор бул болсо 100%-тык мыйзамдуулукка жарашпайт. Анткени ал миграционный учет болгон адрестерде силер же жашабайсыңар, же иштебейсиңер. Ошол себептен ушул мыйзамдуулардын өзгөрүүлөрү эң негизги чоң маселе бул болсо ошол футбол болуп жаткан маалда бир сутканын ичинде миграционный учетко туруу деген Россия Федерациясынын былтыркы указы бар. Ал указ боюнча футбол өтүүчү шаарларда Санкт-Петербург, Москва, Казань шаарларында чет элдик жарандар бир сутканын ичинде миграционный учетко туруу эрежелери кабыл алган. Бирок ушул маалыматтар боюнча ушул приказ болсо ЕСтин же болбосо эл аралык келишими, Евразийский экономический союздун келишимине карама-каршылык болгондуктан менин билишим боюнча ал келишимде кыргыздарга же болбосо Армян Республикасынын жарандарына, казактарга жана белорустарга колдонулбайт деген кандайдыр бир келишимдер бар. Бирок ошого жараша мүмкүн болсо дагы Россияга кирип жатканда кайсы жерге барып жумушка иштейсиңер, кимдикине барып жашайсыңар, жана ошол адрестериңерге болгон документалдуу түрдөгү доказательствоңарды же болбосо трудовой договоруңарды же болбосо колуңарда мүмкүнчүлүк болсо договор найма жилого помещения деген кагаздарды мүмкүн болушунча жаныңыздарда алып, границадан өтүп атканда бара турган жериңерди так айтып, чочубай, унутпай, такалбай, жана болсо келген адресиңиздерге работодательдер менен барып трудовой договор түздүртүп, трудовой договор берилген адреске өзүңөр миграционный учетко койдуртуп, же жашаган адреске миграционный учетуңарды коюп жашасаңыздар, сиздер 100% мыйзам чегинде болуп, мыйзамды бузбаган чет элдик жарандардын катарына кирип, өзүңүздүн ойлогон максаттарыңызга жетесиңиздер. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекевич. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Эгерде ушул видео сиздерге жакса, класс басыңыз жана бөлүшүп койсоңуздар, ыраазы болот элем. Чоң рахмат.